Жигиттер, сиңерде болсо буга чейин Англияда жашоо, жумуш оор деп видео чыгарсам, көпчүлүк адамдар түшүнүп алыптыр да, мындай бул наалып атат, жумушунан наалып атат, жашоосунан наалып атат деп түшүнүп алыпсыңар да. Жок жигиттер, менде андай наалыган нерсе жок. Алланын бергенине бардыгына шүгүр дейбиз. Мындай жасап койгон ишибизден болгон иштерге өкүнүп, наалган нерсе жок бизде. Эл эмне дейт деген нерселерди басып уже өткөнбүз. Кудайга шүгүр, азыр ушундай Англияга келип иштеп атканыбызга деле шүгүр. Азыр кетип калсак деле анысына деле өкүнбөйбүз. Кыргызстанга азыр кетип калсак деле ага деле өкүнбөйбүз. Анткени мунун баардыгы Алланын каалоосу менен болот. Ошондуктан туура эмес түшүнүп алып, башкача сөздөрдү бурмалап, ар кандай нерсени жаза бербегиле жигиттер. Ар кимде ар кандай тагдыр болот, баарынын тагдыры окшош боло бербейт. Англиядагы реалдуу жашоону көргөзүп бергенге аракет кылып атам. Көпчүлүгүңөр эле интернетте андай экен, интернетте мындай экен, сен эле өзүң барып алып бизди чакырбай келбегиле деп атасың деп түшүнүп алыпсыңар да. Жок туугандар, мен силерге реалдуу жашоону көргөзүп берип атам. Виртуалдык жашоодон чыккыла дагы реалдуу көз караш менен жашаганды үйрөнөлү жигиттер. Ассаламу алейкум. Жаш балдардын абалын эми түшүнүп атам да. Кыргызстанда билесиңерби, магазинге барабыз десең ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык кубанат эле. Бир жума, бир жарым жума Теплицада жүрүп, магазинге барабыз десе, укмуш сүйүнөсүң го чиркин. Ушунчалык сүйүнүп атам магазинге келип атканыма. Обычный эле магазин, эми продуктовый магазин. Шуга келип атканыма кубанычымда чек жок. Бисмилла. Келсең эле биякта деле кыргыздар. Досум. Магазин, кадимгидей эле магазин. Эрик братан. Продуктка келдик. Магазинге келдик. Башталды уже, кудай буйрса. Не болду, шуну эле алабызбы, садырабы? Көбүрөөк продукт алып кетиш керек, эми уже 2 жума выходной болбойт дейт. Көрөбүз эми дальше кандай болот.